Карагой Сарой жайлооруна алып баруучу жолдор асфальтталат. Ушул тапта Карагой Тельман жолунда 3 чакырым жолду жасоо жумуштары башталды. Аталган жолду туристтик сезонго байланыштуу 1 ай ичинде бүткөрүү талабы коюлган. Мындай кадам туризмди өнүктүрүүгө багытталып, бул жылга туристтик объектилердин жолдорун оңдоо планына киргизилген. 3 чакырым титул тизмеди. Ал бүгүн жер иштери аткарылууда, бүт бардык техникалар тартылган. Азыр иш кызуу жүрүүдө. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой быйыл туристтик объектилерге дагы жакшылап көңүл бурулуп атат. Bunday объектилер бизде бар быйылкы жылкыга. Ошолордун бири ушу Тельман Карагой жолу. Анан кийин бул график боюнча буюрса ушул 5-июлга чейин бүтүрөбүз деген пландар бар. 1 айдын ичинде, да. Ушу 1 айдын ичинде бүтөт буюрса. Ага кошо Алай районунда жайгашкан Сарой жайлоосунун 11 чакырым жолу да асфальтталат. Жолдун абалы начар болгондуктан кеңейтүү, тегиздөө жумуштары узак убакытты талап кылып жатыптыр. Ал себептүү жерине оор техникалар тартылып, жолду оңдоо жумуштары башталган. Былтыр күзүткү мезгилде иш башталган. Азыр жолдорду кеңейтүү, тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Асфальт пока даяр эмес, анткени ал жер өтө таштак жол болгон үчүн көп объемдо, көлөмдө жумуш аткарылат ал жерде. Иш жүрүп, кеңейтүү жумуштары жүрүп жатат. Биздин техникалар до сих пор иштеп атат. Бул жолдун кандай десем, өтө татаал жерде жайгашканына байланыштуу, скалистый породада жерде, ал жерде таштакчылдык, ал жерде ошол жумуш акырындап, бирок 2026 жыл толугу менен бүтөт. Буга чейин элдик курултайда жол маселеси курч көтөрүлгөн. Анда өлкө башчы курултайда айылдарга гана эмес, жайлоолорго чейин бара турган жолдор жасаларын билдирген. Ал үчүн күйүүчү майдын литринен январдан тарта 1 сомдон салык алынып, жол фондуна түшүп баштаган. Бүгүнкү күндө андан 736 миллион сом каражат топтолгон. Каражат жол инфраструктурасын жакшыртууга жумшалат. Учурда каражат пайдаланыла элек. Буга чейинки 16 булакка дагы бир булак кошулду. Каражаттардын топтолуусуна ар бир бензиндин жана дизелдин 1 литринен 1 сомдон сбор биздин фондко келип түшөт. Бүгүнкү күндө 736 миллион акча каражат топтолду. Бул каражаттардын бардыгы жолдорду оңдоого, түзүүгө жана кармоого бөлүнөт. Мындан сырткары бул жылы эл аралык маанидеги жолдорду оңдоого басым жасалууда. Алсак, быйыл түштүк аймагында 567 чакырым жол жасалат. Бүгүнкү күндө анын 73 чакырымы асфальтталып бүткөрүлгөн. Ал эми Ош облусунун аймагындагы 3 негизги стратегиялык жол оңдолууда. Жумуштун технологиясын сактап иштегенге ошо көзөмөлдөгөн консультанттар бар ал жерде. Лабораториядан өткөрүп, барын жанагы высотный отметкаларын текшеришип, технология боюнча аткарылгандыгын көзөмөлдөп турушат. Ушул тапта өзгөн Мырзаке Карагулжа жолунун 34 чакырым жолу реконструкцияланууда. Ал эми Ош Баткен Разаков автожолунун Нокат Кызылкыя бөлүгүндө жалпы 28 чакырым жолу жасалып жатат. Мындан сырткары Саратала Кызылташ Зардалы жолу жасалууда. Аталган жолдун жалпы узундугу 17,5 чакырымды түзөт. Алмагүл Эрке, Байгысы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.